Жогорку сот 25 февралда Темиров Лайф менен Айт десенин 3 кызматкерине чыккан өкүмдү күчүндө калтырды. Буга чейин төмөнкү баскычтагы соттор Махабат Тажыбек кызын 6, Азамат Ишенбековду 5 жылга эркинен ажыратып, Айке Бейшекееваны 3 жылдык пробация менен эркиндикке чыгарышкан. Үмүтүбүздүн баардыгы ушул жерде эле. Тилекке каршы биздин үмүтүбүз өчтү десем болот. Жогорку соттон биз өзгөртүүлөрдү көрө албай калдык. Биздин ошол дагы мүмкүнчүлүгүбүз болот. Жогорку сотко кайра райондук сот аркылуу кайрылганга. Эгерде жаңы ачылган жагдайлар же болбосо жаңы жагдайлар пайда болсо. Адвокаттар журналисттердин күнөөсү бар экени далилденбегенин айтып, жогорку соттон аларды толук актоону, болбосо пробация белгилеп, же жазанын мөөнөтүн кийинкиге жылдырууну өтүнүшкөн. Аргументтердин бири катары алар Махабат Тажыбек кызынын эрезеге жете элек баласы бар экенин айтышкан. Махабат Тажыбек кыз есть маленький ребенок, который 12 лет. Вы можете там, суд должен был это всесторонне рассмотреть и все обстоятельства дела изучить досконально. Но мы получили то, что получили. Айыпталуучулар өздөрү сот отурумуна алып келинген жок. Адвокаттардын айтымында жогорку соттогу жыйындар залдары айыпталуучуларды кармоого ылайыкташкан эмес. Учурда Тажыбек кызы Чүй облусундагы номер 2, Ишенбеков номер 8 түзөтүү абактарында жазаларын өтөп жатышат. Жогорку соттун чечими акыркы жана ал боюнча даттанууга болбойт. Бирок адвокаттар ишти кайра кароого мүмкүндүк бере турган жаңы жагдайлардын пайда болушуна үмүттөнүп жатышат. Негизде журналистикага эле эмес, бул негизде бүтүндөй элдин баарына эле тиешелүү чечим да булчу. Сүйлөбөгүлө, сын көз караш менен карабагыла, сынабагыла дегенди билдирет да. Бул бардыгына тең эле белги болуп атат. Жалпы эле өлкөдөгү сөз эркиндигине болгон кысым деп бааласак болот да. Буга чейин акыйкаттык үчүн Клуни фонду журналисттердин ишин талдап чыгып, андагы бир катар мыйзам бузууларды аныктаган. Укук коргоочулардын пикиринде, соттор дээрлик айыптоо тараптын эксперттери чыгарган корутундуларга гана таянып чечим чыгарышкан. Human Rights Watch эл аралык укук коргоо уюму Кыргызстандын бийлигин камактагы журналисттер менен активисттерди бошотууга, ошондой эле жарандардын пикир айтууга болгон укугун сактоого чакырган. Темиров Лайф менен Айт десенин азыркы жана мурдагы 11 кызматкери былтыр жыл башында кармалган.